бардығын айтып қойып, шу ойды. Анан еңбек жылы қылабыз, арқы жылы қылабыз емес. Біз ушунун бардығын еңбек жылы күзгө чейин бүтүшүбүз керек. Бүгін 25 октябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Таршиев Жалал-Абад шаарындағы Ратбек Санатбаев атындағы спорт мектебінің авалы менен танышты. Спорт мектебінің имараттары 1969 жылы құрылып, учурда оңдоп түзөөгө муктаж. Андан сырткары спортчулар көп болгондуктан кошумча имарат курууга зарылчылык жогору экенин спорт мектебинин жааматы билдирди. Так, мындай кылабыз. Мон бузабыз. Муну ол жерге сонун кылтып отдельный боксерский, специальный зал кылабыз. Хорошо? Жатаканасы Жатаканасы менен. Питание. Специальный боксерский зал кылабыз. Комплекс. Бир эки ринг, эки жагы. Ортосуна жанакай зал. Трен кыла турган кылып, ушул жерге. Сборна болот тамак. Кадебек, түшүндүңбү? Давай, срочный порядке проект даярдагыла. Камчыбек Таршиев спорт мектебинин бардык шарттары менен таанышып чыгып, тийиштүү жетекчилерге бул мекемени толугу менен оңдоп түзүүнү жана боксчулар үчүн атайын спорт зал курууну, мектеп аймагын толугу менен жашылдандырып, спортчулар үчүн зарыл болгон заманбап шарттарды түзүүнү милдеттендирди. Оңдоп түзөө жана курулуш иштери жакынкы күндөрү башталып, келерки жылдын аягына чейин бүткөрүлүп, пайдаланууга тапшырылат. Капиталь ремонтун мен өзүм жасап берем. 100%. Бул жерге боксерский зал салдырып берем. Соны қылып. Ем сіздің міндетіңіз ушул спорт комплексін тегерегін гүлдетішіңіз керек. Бақ дарақтарды егіп, аллеяларды қылып, отырғыштарды қойып, жаңыда бағы. Мусоркаларды қойып, балдар ушуларды қылсақ, ана балдар маданиятын үйренеді. Мусорды таштабайды, ошо урнаға қыла турган болот. Жерге отурбайды, ошо сиденияга отура турган болот. Көлөкөлөрдү кылып, талдардын баарын кургагандарын кесип, жаңыларын егип, анан Мынерге, Кадебек, мол жерге, муну ордуна воркаут зона кыласың. Мол жерге? Жаң. Олар барын алып таптыр, башкана воркаут зона кыласыңар. Воркаут зонага и баристерге да бола берет, и боксерлерге да бола. Жайында сыртта балдар. Всё. Хорошо, сүйлөштүк. Камчыбек Таршиев Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинин жаш спортчулары менен баарлашып, аларды спорт менен талапай машыгууну жана Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип, мекенди сүйүү жана ага берилгендик менен кызмат кылууга умтулуу зарылдыгын жана аны үчүн керек болгон шарттарды мамлекет толугу менен түзүп берүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жетерин айтты. Жаш боксчулар менен бокс ойноп дем күч берди. Олимпиадалык спорт мектебин толук бойдон капиталь ремонттон өткүзөбүз. Макулбу? Бардық шарттар түзөбүз. Силердин бир гана тапшырмаңар болот. Бул жакшы машыгып, Кыргызстаныбыздын, мамлекетибиздин желегин бийик көтөрүп, ар жерде Кыргызстаныбыздын намысын колдошуңар керек. Туурабы? Вот, ошого гана аракет кылышыңар керек. Анан кийин спортсмен адам күчтүү болот, ден соолугу чың болот, тартиптүү болушуңар керек. Уктуңарбы? Мына айрыкча жаш балдар, эми чоңойгондор өзүңөр билип калдыңар, туурабы? Мына жаш балдарды ошого үйрөткүлө керек. Жаштар мына кичинекей балдар, мына кара, Кыркач, канча жаштасың? 10-да мына ушуга окшогон балдарды, мына ушундай жаш балдарды үйрөткүлө керек. Уктуңарбы? Күчтүү болсун, тартиптүү болгула деп, мамлекетти сүйгүлө, эл жерди сүйгүлө деп үйрөткүлө. Камчыбек Кыдыршаевич келип, биздин спортсмендер менен жолугуп, алар менен саламдашып, аларга ушундай жакшы шарттар түзүп беребиз деп, ошо залдын капиталдык ремонтун бүт баарын өзү алып бере турган болду. Бокс залды, күрөш залды, ошондой эле бул жака жаңы спорт комплекс да салып бере турган болду. Биз абдан кубанычтабыз. Көптөн күткөн ушу иш-чара болчу. Мына көрдүңүздөр, спорт залыбыз ушу 1969-жылы курулуп, 75-жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө мына оңдоп түзөөгө муктаж болуп турганбыз. Абдан жакшы болду. Биз да сүйүнүп турабыз. Ратбек Санатбаев спорт мектебинде спорттун 5 түрү: эркин күрөш, грек-рим күрөшү, кыздар күрөшү, бокс жана футбол боюнча машыгуулар өтөт. Учурда 1000 бала машыгат.
Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Замирбек Тойчубаев, Регион. Залдан башка жерге барып мушташпагыла. Мектепке барып урушпагыла.